Ассаламу алейкум. Жалпы жамаат, таксидешип жаткан мекендештер, агалар, эжелер, инелер, карындаштар, барыңыздар кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Лицензия боюнча Дастан Бекашевдин сүйлөгөн сөзүн уктуңар, көрдүңөр, бардыңар көрбөсөңөр, мен себепчи болуп ошону билип алгам да. Дастан Бекашев депутатыбыз могу лицензияны узартып койгула мүнөтүн жарым жылга. Себеп дегенде, жарым жылга узартпасаңар безработицага аябай катуу удар болот. Жумушсуздукка аябай катуу удар болот. Себеп дегенде, силердин МВД кайрылып атат да. Силердин оюңар боюнча лицензияны алыш үчүн военный билет сурап атасыңар, о несудимости справканы сурап атасыңар. Ошол справка силерде бар, бирок ошону силер элдерди кыйнап жүгүртүп атасыңар, ал жак бул жака деп атат. Өзүңөрдүн справкаңарды зачем алардан сурап деп аларга эме болуп атат. Анан военный билет жок кылгыла деп атат. Бул деген нерсе типа ошо военный билети көп жоктор көп да. Ошонун негизинде жумушка орнолушо албай калат адамдар. Анан кийин экономикага удар болот, жумушсуздук орун көбөйүп, кыйналып калабыз. Бул деген нерсе Кыргызстандын экономикасына аябай катуу удар болот деп айтып атат. Менин жеке оюм, Дастан Бекашев 99,9%ке туура айтып атат. Себеп дегенде, 1 декабрдан баштап уже текшерүү болот, наркы берки деп аткан, анан кийин узартышкан 1 февралга чейин. 1 декабрдан баштап декабрь ичи көбү январда кылабыз, наркы берки кылабыз деп январга жылдырып өздөрүнүн оюндачы. Анан кийин январ 12-синен баштап рабочий күн башталды. То есть январдын жарымы уже. Бүгүн 22 число, 1 числого чейин биз бардыгыбыз ошол нерсени кылыш керекпиз. Мисалы үчүн мен лично 0,8 справканы алыш үчүн 2 жума убакыт кетти. Мен себептен бардым, жанагы страховка акча төлөдүм, төлөгөндөн кийин очередке турдум, очередь меники 2 жумадан кийин болду. Анын үстүнө справка о несудимостине бесплатно алыш үчүн сен 7 күн мурун тапшырышың керек да, получается. Бүгүн ала турган болсом, мен 7 күн мурун тапшырып коюшум, бекер алганга. 3 саат алсаң болот, бирок 1000 сом. 3 күндө алсаң болот, 200 сом. 1 жумада алсаң бекер. Справка о отсутствии налоговой задолженности. Аны тапшырдым, 2 күндө келди. Техникалык лаборатория, жанагы лабораториядан техосмотрдон өтүш үчүн көп жерде азыр жабык. Жанагы эмелер отпечатка кылып коюптур көп жердечи. Плюс аны алыш үчүн бош лаборатория, лаборатория тез эле негизичи батылып бүтөт. Аны аласың. Анан жанагы банк санктарга төлөш тоже мындай эле нерсе. Жанагы психолог, нарколог деген тоже түнүтүп алсаң болот, ал жакшы эле бүт бардыгы. Договор. Мисалы үчүн сенин машинаң өзүңдүкү эмес болгон болсо, менин случаимда меники эмес, мен арендага алам, частный лицодон. Получается, мага могу машинанын ээси мага жазып берет керек, доверенность. Доверенность тоже 2000-ге жакын акча, адашпасам. Эгерде машина лизингде болгон болсо, анда жөн эле договор негизинде эле апарып туруп машина алсаң болот. Дагы эмне? Парк менен келишим кылыш үчүн сиздерге обязательно лицензированный парк керек. Парктан ошол эмени договорго экөөңөр ортоңордо келишимдин договорунун эмеси болот. Ошонун негизинде силер барып туруп ГАИге тапшырасыңар. Ал келишимди тоже оңой эле берет, тез эле берет, батыл эле берет. Бирок лицензированный парктар да, аны мындай подключашкалар бербейт. Аны именно жанагындай лицензированный парктар берет. Ошондой парк кимге керек болгон болсо, сиздерге Автосити паркын айтып кетейин. Автосити паркы 1,5% комиссиясы бар. Лицензияга толук жардам берет. Бүт документтериңерди распечатка кылып, даярдап, толук ГАИге жеткирип, өзүңөр жеткиресиң, имеется ГАИге готовый пакет кылып апарып берет. Ошол пакет ким кошулган болсо, сиздерге сразу кошулар менен 200 сом бонус салып берет. Бонус салып бергенден кийин 20 заказ кылганыңардан кийин 300 сом силердин балансыңарга үй салып. 20 заказда силер түшүнөсүңөр. Ал парк менен иштесе болбойбу, кандай вопростор бар, кандай вопросторго жооп келди, кандай вопросторго жоопту бат берди, поддержка 24/7 чындап эле иштейби, мен калаган акчаны, мен калаган сумманы чыгарып береби деген вопросторго ошол 20 заказдын ичинде силер ответ ала аласыңар. Ответ алып туруп, анан кийин да
Менин случаymда получается парк от души эле жакшы иштеп атат. Себеп дегенде мен кандай вопрос менен кайрылбайын, сразу эле жооп берип атат. Ошондо силерге совет катары кошулуп туруп 20 заказ кылып туруп, ошо 20 заказдын ортосунда чечишип алгыла да, өзүңөрдүн оюңаргачы. Болобу болбойбу? Билесиңер, мен мындай эмеси жок эле сүйлөйм да. По факту, как оно есть. Анан бул парк еще ихсан кылып турат экен. Мурдагы айда мечитке жардам көрсөткөн экен, ошол мечитке көрсөткөн группага кыртып турат. Группага кошот обязательно. Бул айда тоже бир ихсан кылат, ошонун негизинде тоже отчетун чыгарып берет. Сиздердин жанагы 1,5% берген комиссиядан ошонун получается эмесин бир кандай процентин немеге ихсанга бөлөт. Бул деген нерсе силер ихсанга тоже как никак мындай тиешиңер болуп калат деген сөз да. Анан розыгрыштар болуп турат, приздер болуп турат. Мисалы үчүн эң көп ким линияда болсо, эң көп заказ кылса, ошондой бир 2 номинация бар. Ошо 2 номинацияга получается призовой местолар бар да. Видеорегистратор, там провод, сровод, подставка, держатель телефона. То есть машинага керектелүүчү эмелер, аксессуарлар. Плюс эң мындай важный моменти бул страховкага 10 000 сом. Кандай страховка? Не болгон страховка деген суроо болгон болсо, кандайдыр бир себептен бир ДТП пап болуп калган, ошол ДТПде силер күнөөлүү болуп калган болсоңор, ошонун негизинде ДПС келип туруп, жана протокол жазып берет. Протокол негизинде офиске барганда ошол протоколду көрсөтүп, сиздер өзүңөргө 10 000 сомго чейин от сложности жардам ала аласыңар. Ал үчүн келишим түзүп коюш керек парк менен. Жана лицензия алганда договор кылсаңар да ошо договор кылганча эмени кылып койсоңор болот. Лицензия боюнча улантып кетели. Жанагы көп деген эме адамдар азыр жанагы судимость боюнча суратыптыр. Судимостьтен подстава болуп калган адамдар бар, туура эмес түшүп калгандар бар, башкача информация менен түшүп калгандар бар, башкача статья менен түшүп калгандар бар, кылмыш кылбаса деле деп көп жанагыдай эмелер чыгып атат азыр. Көрүп атасызбы билбейм, бирок ошол блогерлер ушуну чыгарып атат да. Анан кийин мен ошону жана гаиден сурагам да барыпчы. Кандай болуп калат, мындай болуп калат, кандай мындай десем, ал айтат. Короче, судимостьтин дагы ар кандай өзүнүн этаптары бар дейт. Мисалы үчүн статья мындай болгон болсо, ошол статьянын мындай беренелери бар. Ошол беренелер менен негизинде силердин кылган кылмышыңар канчалык оор болгон болсо, ошончолук силер лицензия алганы шансыңар азаят деген да. Мисалы үчүн бир кандайдыр бир эме менен не тяжкий преступление кылып калган болсоңор, анда лицензия алганга мүмкүнчүлүк болот. То есть бул жерде соттолгон адам иштебей калбайт деген сөз эмес дейт да. Соттолгон адам иштей берет, но соттолгон адам кандай иш менен соттолгонун боюнча негизинде карап туруп ошого жараша лицензия берилет. Бул деген нерсе водитель дейт, адам менен иштешип атпайбы, пассажир менен иштеп атат дейт. Ошого адам мисалы үчүн мурда бир кандайдыр бир оор кылмыш кылып туруп, ошонун негизинде кийин таксиге чыгып, ал деген нерсе мындай психологияга туура келбейт, психологияга удар болот. Ошол үчүн ал кылмышты кайра кайталап коюшу мүмкүн деген ойду айтып атат да. Бир четинен туура, конечно, ким эле мисалы үчүн өзүнүн жакын адамын бир кандайдыр бир оор кылмышка шектүү болгон адамды жеткиришин каалайт. Каалабайт эч ким, опасность болот да по-любому. Ошол үчүн ошонун дагы бул чети судимостьти карап койгон эле жакшы го дейм негизичи. Но не суть в том, то, что этот эмес болот. Канчалык мисалы үчүн 1 февралдан баштап текшерүүнү баштап, рейдтерди баштап, штрафтар жазып баштаган болсо, ал нерсе болот. Ошончолук көп адам ошол нерсеге туш болот да, штрафтарга туш болот, жанагындай запретке туш болот и плюс жумушсуз болуп калат. Жумушсуз болгон адам үйүнө нан алып келе калса, үйүндө чыр чыгат, үйүнө бирдеке алып келсе чыр чыгат. Эми силер айтышыңыздар мүмкүн. Не жеп отурдуң, мурда эле кылбайсың, аракетиң кылбай элең, неге кылган жок наркы берик деп. Эми туугандар, өзүңүздөр билгендей эле убагында барганда очередь деген нерсе болуп калды. Очередке канчасы жетпей калды. Плюс бул лицензияны эки жерде эле берет. Ош, Бишкек, ал жак бул жакка барыш керек, наркы берик кылыш керек. Мен ойлойм, тоже бул оор маселе да. Ошол үчүн туугандар, лицензияны узартып коюуну суранабыз деген хэштег менен флешмоб чыгарып туруп улантып коелу. Ушул видеону мындай жазып кеткиле, колдойбуз депчи, типа Дастан Бекашев негизи туура айтты да. Ошол үчүн мен ошого кошулам. Дастан Бекашевга рахмат чоң, ушул идеологияны көтөрүп чыгып, ушул идеянын артынан кичине мындай аракет кылып, өзүнүн салымын кошоткан үчүн чоң таазим этебиз. Дастан Бекашевга рахмат. Ийгилик барыңыздарга.